Бул жер Ташкөмүр шаарынын муниципалдык суу чарба ишканасына караштуу башкы суу алуучу жайы. Ташкөмүр шаарына дал ушул жерден таза суу жеткирилет. Хлор берген жерибиз, но бачокко суу менен туз салынат. Бул бачоктон келип, нога апарат. Өзү туздан хлор чыгарат да. Хлор чыгарып, могу жерден туз ошо центральный трубаларга кетет да. Но труба менен ошака шаарга кетет. Прямой кошулат да берден. Санэпидстанция келип, регулировка кылып берген питьевойдуку кетет берденчи шаарга. Нормальный дозадагы ошо санэпидстанция регулировка кылып коюп берген. Ошо менен шаарга кетет түп-түз мойдон. 21 миңден ашык калкы бар Ташкөмүр шаары өлкөдөгү эң ысык аймак болуп саналат. А бирок жайдын аптаптуу ысыгында калкка суу жеткирүү көйгөйгө айланат. Анткени 1960 жылдан бери иштеп келе жаткан жабдуулар калктын санына туруштук бере албай калган. Ага карабастан суу чарба ишканасы оңдоп түзөө жүргүзүп, калкты ичүүчү суу менен камсыздоонун аракетин көрүп келет. Жергиликтүү бийлик бул көйгөйдү жоюу максатында ири долбоорлорду ишке ашырууга киришкен. Ташкөмүр суу чарба ишканасы бүгүнкү күндө насос менен сууну алып, элге электроэнергия менен насостор иштеп элге тартылууда да. Бул аябай чыгымды көп сарп кылат экен. Биздин келечектеги пландарыбыздан буюрса жакынкы жылдары аракет кылып атабыз. Күрпсай платинасынан самотек алып келүү боюнча. Азыр буюрса Европейский банк аркылуу шаар ичин толук кандуу жасап алсак, Күрпсай платинасынан буюрса алып келип туруп суу түтүкчөсүнө кошуу пландалууда. Мамлекет өзүнүн тарабынан жасала турган нерселерди ушу кредит түрүндө жада башка дагы бюджеттен келаткан трансферттик каражаттардан да чечкенге аракет кылып жасап атат. Бирок бизде элдерге да айтып кетет элек, ушул нерсени элдер өздөрү да кылса. Себеби мамлекет өзүнүн ар жагына жасап аткандан кийин мамлекеттин колунан келе турган нерсени жасап атат, бирок элдер дагы ошол саркыны сууну нарынга түшүрбөш керек да. Себеби көпчүлүктө эмес болсо дагы мына жер тамда жашагандарда септиктер жок, алардын деле суулары саркынды сууларды нарынга куюп аткан жерлер кездешет. Таза суу долбоорунун жалпы наркы 4 миллион евро. Анын 2 миллион евросы грант, калганы насыя эсебинде берилет. Азыркы тапта долбоордун алгачкы жумуштары аткарыла баштады. Жаңы техникалар сатылып алынган. Мындан сырткары быйылкы жылдын 3-кварталына чейин автоматташтырылган 2 насостук станция жана суу кампаларынын курулушу жүрөт. Заманбап жабдуулар алынып, суу тазалоочу лабораторияларынын курулмалары дагы жаңыланат. Экинчи этапта суу чарбасынын административдик зданиялары курулуп баштайт. Бул дагы болсо могу июль айларынан уже колго алынып курулуш иштери башталып калат. Андан соң шаардагы насостук станцияларды жаңылоо куруу иштери башталат. Шаарыбызга 2 насостук станция курулат. Ошондой эле суу кампалары да курулат. Бул насос станциядан суу кампаларга суу жөнөтүлүп, анан кийин элге ал жерден бардык санитардык нормаларга ылайыктуу элге тазаланып, элге калкка суу берилет. Мындан сырткары Ташкөмүр шаардык суу чарба ишканасы Күрпсай ГЭСинин платинасынан атайын түтүктөр менен суу тартып келип, суу кампаларына жеткирүүнү болжоп жатат. Бул чыгашаны кыйла кыскартат. 14 миңдей абоненти бар Ташкөмүр суу чарба муниципалдык мекемеси ушул тапта шаар калкынын 70%-ын 24 саат үзгүлтүксүз суу менен камсыздаса, калган 30%-ына сааты менен ичүүчү суу беркелет. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ташкөмүр шаары.